Assalamu alaikum, урматтуу көрөрман. Биз бүгүн Баткен районунун Бужум айылында турабыз. Бужум айылындагы ынтымак 3 мечитинде ошол жаздан жай мезгилинен пайдаланып ичиндеги оңдоп түзөтүү же болбосо шартты жакшыртуу максатында болуп жаткан иштерди көрсөтүп берүү максатында келип отурабыз. Киргенде эле могу жерлерге барысынан ошол стяжкалар куюлуп, бул жерде жума окулган мечит болгондон байланыштуу жума күнү келген жамаат ушул жерде кенен бетон эмес, монтип жыгачтан пол төшөлүп атат. Эң кызыктуусу азыр мечиттин ичиндеги полуна дагы атайын жылуу пол системасы орнотулуп бүтүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерге ошол теплый пол деп коет, теплый пол системасы орнотулуп бүтүп калыптыр. Айта кетүүчү нерсе, бул мечиттеги ушу болуп аткан иштер мына ичкерттеги ошол жылуулук системасы өзүнүн меши менен 300 000 сомдун тегерегиндеги болжолдуу эсеп менен 300 000 сом тегерегиндеги акчаны талап кылынат жана ошого алынган. Бул акчалар ушул ынтымак 3 мечитинин жамааты колдоо көрсөтүп, ушул мечиттин имамы Кадыров Сайпидин Дамланын демилгеси менен ишке ашып атат. Андан сырткары могу көрүп турган ушул шыйпаңдагы ушул жергиликтүү жамааттын демилгеси менен стяжка, ушу көрүп турган пол, булар бардыгы ушул жамааттын салымы. Жамаат өзү ашар жолу менен өздөрү куруп бүгүнкү күндө бүтөөр алдында турат. Бүгүнкү күндө ошо муфтияттын тапшырмасына ылайык ар бир мечиттин имамынын өзүнүн атайын кичине иш бөлмөсү болсо мечиттин ичинде дегенден булар ошол курулуштардын оңдоп түзөтүү иштеринин алкагында монтип Сайпидин Дамлага атайын ушундай чакан иш бөлмө кылып берген. Сайпидин Дамла, куттуу болсун иш бөлмөңүз. Бул жерде имам эмне кылат? Имам келген, ушул жерге келген элдин маселе жана башка суроо жоопторуна ушул жерден кабыл алат. Күндүз андан сырткары ушул жерде кагаз иштери жана түшүндүрүү иштери, жаш үй бүлөлөр менен иш алып баруу жана башка иштерге дал ушул иш бөлмө Кудайым насип кылса жакшы кызмат кылат деген үмүттөбүз. Андан сырткары бүгүн биз менен чогуу ушул Баткен районунун баш имам катиби Сайдахматов Дамла да кошо келип отурат. Сизден да сөз болсун. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу. Жалпы биздин ушул дин кызматкерлери, жалпы биздин эли журт, мына биздин дагы ушул Баткен район шаарыбыздагы жалпы мечиттерде, диний мекемелерде ар бир ушундай имам өзүнчө жакшы бир элди кабыл ала турган, өзүнүн келип ушундай бир иш жумушчу ордун карай турган маселелерди муфтияттын, казыяттын демилгеси менен көтөргөн эдик. Мына алды ушинтип башталып, азыр ишке берилип отурат. Кудай кааласа, бул башталышы дагы мындан ары дагы биздин имамдарыбыздын алдында өтө жакшы иштерди кылабыз деген максаттары бар. Аллах таала ийгилик берсин бардык имамдарыбызга. Рахмат, Алла разы болсун. Имамдын демилгесин колдоп, өз салымдарын кошуп аткан ар бир биздин диндешпек туугандарыбызга, мекендештерибизге Аллах таала малы жандарына береке берсин, иштерине ийгилик берсин. Дайыма ушул Алланын үйүнө келип, ибадат кылып, Аллах таала бизге убада кылган бейишинен орун берип, бул дүйнөдө эң сүйүктүү кулдарынан кылып, үйлөрүндө, жалпы жакындарында ийгиликтер болуп, Аллах таала ар кандай жамандыктардан, кырсыктардан сактап, дайыма ийгиликтер болсун. Өзгөчө ушундай жакшы иштердин болуусунда биздин өлкөбүздө дайыма тынччылык болсун, аманчылык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун, өлкөбүз өнүп өсүп, ушундай диний тармакта дагы ушундай жакшы жетишкендиктер боло берсин. Аллах таала баарыбызга ийгилик берсин.